Ноқат район бойынша сунуш түштү. Камил Абдразактан менен Султанбай Абдрашиттин өзүнчө түштү. Биз ошого чечимди чыгарып сиздерге жөнөтөбүз. Ошого сиз жоопкерчиликтүү карап, ошону анан бизге тактап келип комитетке келип маалымат берсеңиздер. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окуга киргизилет. Баяндамачылар Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары чакырылгандар Конкубаев Үмүткан Урказиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Алиев Бекболот Абдыганиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасынын орун басары Кененбаев Чыңгыз Токтобекович, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары. Урматтуу депутаттар, негизи күн тартибиндеги экинчи жана үчүнчү маселе бул пакет менен келген экен. Ошондуктан туура көрсөңүздөр ушу эки маселени бир карасак. Каршы эмессиздерби? Анда экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген жеке жактардын активтерин ыктыярдуу декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окуга киргизилет. Анда баяндамачылар ошол эле аталып кеткен министрлер, анда сөз баяндамачыда. Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө жана жеке жактардын активтерин ыктыярдуу декларациялоо жана мунапыс берүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун максаты мүлктүү жана кирешелерди мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу. Биринчи окуунун жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоору, анын ичинде парламенттик угуулардын сунуштары эске алуу менен иштелип чыкты. Ошентип мыйзам долбоорунун кийинки өзгөртүүлөрдү киргизилген. Биринчиден, мыйзамдын колдонулушу изделип жаткан адамдардын улуттук жана эл аралык тизмелеринде жана санкциялык тизмелерде турган адамдарга жарыяланбайт. Мыйзам кылмыштуу же мыйзамсыз активтерди чет мамлекеттен Кыргыз Республикасынын кайтарып берүүгө байланышкан укуктук мамилелерди жөнгө салбайт. Мыйзам банктардын, банктык эмес финансылык кредиттик уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан көзөмөлдөнгөн жана башка юридикалык жактардын акцияларын түзүүмү жана сатып алууга багытталган активтерге карата колдонулбайт. Ошондой эле мыйзам долбоорунда декларант тарабынан берилген атайын декларация Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын көзөмөлүндө турган банктардын, банктык эмес финансылык кредиттик уюмдардын жана башка юридикалык жактардын акцияларын, үлүштөрүн түзүүгө, сатып алууга багытталган акча каражаттардан келип чыгуу булактарын тастыктоо боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук банкынан документтерди берүүдө акча каражаттардын жана активтердин келип чыгуу фактысын тастыктаган документ болуп саналбайт экендиги каралган. Мыйзам долбоорунун ченемдерди колдонулбаган кылмыштардын тизмесин кеңейтилди жана булар адамга жана жеке менчикке каршы кылмыштар. Ошентип мыйзам долбоорунун жоболору эл аралык жана улуттук талаптарга аткарууга тоскоолдук кылбайт. Жогоруда баяндалгандардын негизинде ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Анда сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Талабаевичке берилет. Данияр Жолдошевич, очень здорово, что вы убрали такие преступления, как воровство, кража, грабежи, аферизм, мошенничество. Вот ко мне приходила гражданка, у нее квартиру увели. Я вот не хотел бы, чтобы по этому закону кто-то легализовал себе имущество. Но есть еще одно «но», это вы оставляете возможность коррупционерам легализоваться, и бедные несчастные коррупционеры, конечно, естественно, воспользуются этим законом. Вопрос немножко в другом. Насколько справедливо, кто успел, украл,
у государства. А тот, кто не успел, не украл, он будет раздосадованный, да? Вот на ваш взгляд, насколько это справедливо, да? Те, кто воровал, они молодцы, получается, а те, кто не воровал, получается, ну, как, грубо говоря, лохи, дураки, и не знаю, чем они думали, живя честно и соблюдая все законы. Александр Иванович, мы с вами обсуждали данную норму, и здесь речь идет о том, только о легализации самого имущества, то есть его обращения в экономику. И это как бы подготовка к всеобщей декларации. Что касается его преступных деяний, то по ним будет дана отдельная юридическая оценка, но это не будет распространяться на его имущественно-правовые отношения. Да? Здесь только вот в этой части. Но на отъем квартиры это не будет влиять. Да. То очень много действительно насчет этого нареканий. У меня тогда несколько предложений есть к этому законопроекту. Вот здесь, смотрите, вы говорите о том, что сведения из декларации будут тайными, и если кто раскроет, это будет уголовная ответственность за это. Да. Ну, я считаю, тогда, если вы хотите сделать полную легализацию, надо указывать и то, что нельзя разглашать сведения о самом декларанте. Вот это я просил бы добавить. Плюс здесь есть недочеты, но из-за того, что закон продвигался ранее, не с 1 января 2022 года, 2023 года Да. указать. И здесь физические лица и индивидуальные предприниматели, чтобы не перемешались, мы должны написать здесь за исключением индивидуальных предпринимателей. И по срокам оформления сделок, либо это должно быть в течение декларационного периода, либо это в течение какого-то определенного периода. Вот здесь большая просьба отразить во втором чтении, это обязательно нужно сделать. Спасибо, Александр Это второе чтение, я просто даю редакционного характера сейчас Да. предложение. По первым двум, Александр Албаевич, абсолютно с вами согласны, абсолютно верное замечание. Относительно ИП, по деятельности самого ИП период декларации будет, по принадлежности, то есть индивидуальные физлица, которые задействованы, по ним согласны абсолютно с вами. И вопрос был... По срокам оформления. По срокам оформления, да, по периоду самой, в период действия самой амнистии, то есть в течение года. Даниил Джилович, вот последние два вопроса у меня. Члены кабинета министров готовы сами заполнить спецдекларацию? Я думаю, да, это будет касаться каждого гражданина нашей республики. Вот. Но вы даете возможность действительно задекларировать воздух, и если этот закон примется, можно его рекомендовать вообще чуть ли не всем. Но я думаю, здесь что предполагается сам в механизм. первую очередь депутаты, члены правительства наверняка этим воспользуются. Если этот закон заработает и граждане воспользуются, я думаю, что сам законопроект будет иметь успех и будет иметь успех именно конечной цели его. А конечная цель – это как раз обращение имущества в экономике. То есть и мировая практика показывает, и вообще в целом цель законопроекта. Александр Иванович, относительно сроков вот именно декларации воздуха мы с вами обсуждали. На самом деле, да, есть такая возможность, но сейчас вот проконсультировавшись и с органами прокуратуры, в целом принято решение о том, что декларационный период будет действовать в самом периоде процесса легализации, то есть во время закона легализации. Не То есть, понял. если он декларирует... Нет, он же может условно сказать, вот вы можете пойти написать спецдекларацию, у меня есть $1 миллион, которых у вас, скажем, нет. Для чего это сделать? Для того, чтобы избежать в будущем подоходного налога. Да, вот но мы не для того, чтобы предотвратить будущие доходы, легализации будущих доходов, мы же говорим о том, чтобы которые доходы сейчас имеются легализовать. Соответственно, вот именно период, то есть если он в воздухе заявил, что у него есть $1 миллион, в следующей декларации, он если должен он не показать. укажет этот $1 миллион, то на следующий год она уже не будет действовать. То есть это он должен быть действенное имущество задекларировать. Нет, деньги это тоже же имущество. Безусловно. Не, мы чтобы понимали, нет, тут ограничений по закону нет. Это ваша трактовка сейчас, и Нет, Генпрокуратура нет, трактовка. мы сейчас вот, А норму... так, смотрите, не, я просто условно говорю, вот спецдекларация. Он записал себе $1 миллион. Да. В 26-м году он идет, условно, покупает квартиру или там землю, или машины дорогие, еще что-то. Ему говорят, слушай, откуда ты деньги взял? Он может сказать, это вас не должно волновать, вот у меня декларация и все. Правильно же? Речь же к тому, что претензий не будет, откуда он взял эти деньги. Если они на счетах у него будут отражены в 2024 году и уже в декларации будут. Не, как на счетах? Он как физлицо у себя показал, нет тут здесь нигде не написано на счетах.
Сейчас вы еще хуже сделаете, а то усложните декларацию. Дасан Далбаевич, вот мы говорим о том, чтобы, например, сам период декларации действует с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года. Соответственно, при подаче декларации в 2024 году у него этот миллион должен быть уже указан. В декларации. В декларации. Все правильно. Но его, даже если нет, он просто его указал. Я к этому и веду вас. То, что к источнику происхождения уже не будет к нему претензий. Но откуда он взял, докажет, что он если с ними скажет, сделал да, там. Да, соответственно, да. Ну, хорошо. Рахмат. Кейінгі сөз депутат Нарматова Надира Азимовнаға беріледі. Сөз. Рахмат. Данияр Жолдошевич, айтсаңыз, ушул жеке жактардын активтерин ыктыялдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизгенде биз катардагы жарандарга, кыргыз жарандарына эмне пайда келтире алабыз? Мамлекетке эмне пайда келет? Эмнени утабыз, эмнени уттурабыз? Эмне зарылчылык келип чыгып атат? Ушул жатык тил менен айтып берсеңиз, биздин кыргыз жарандары уксун ушуну. Мен өзүм түшүнөм бул маселе боюнча. Надира Азимовна, негизинен бул мыйзам долбоору ушул экономикага жаңы активтерди алып келүү биринчилерден болуп бул жакшы жана позитивдүү жактар. Экинчиден өзүңүздөр билгендей, азыр мынакей биз базар экономикада жүргөндө кээ бир активдер анын источниктери белгисиз да. Каяктан келип чыкканы, жанагы ЭТТН, ЭККМдерди киргизип атканыбыз ошол доходторду каяктан алганын далилдейт да. А бирок азыр жана патенттин үстүндө иштеген биздин ишкерлерибиздин азыркы күндө тапкан байлыктары каяктан келип чыкканын бир дайыма тастыктай албайт да. Ушул мүмкүнчүлүк калган азыр болгон оокаттарын легалдаштырганга толук мүмкүнчүлүк берилет. Бул биринчиден. Экинчиден, жана мен айтып кеткендей, экономикага кошумча активтерди алып келгенге да чоң мүмкүнчүлүк бул. Биз буга чейин деле легалдаштырып жүрдүк да мүлктөрдүчү. Ооба. Аны менен мунун эмне айырмасы бар? Эң негизги айырманы ушул мыйзамда жанагы декларация кылган источниктери келип чыккан жана источниктерин тастыктоо бул уже жанагы доказательный базага кирбейт. Ошон үчүн жана эки пакет менен киргизип атканыбыз жана уголовно процессуальный кодекске да киргизип атат да эмесин тастыктоосун. Ошол мамлекеттик гарантиялардын бири болуп саналат. Ошондо сиз айткан берген жооп боюнча мисалы да бир ишкер адам мамлекеттик кызматта иштесе дагы, бирок ишкердүүлүк жөндөмү болсо, үй бүлөсүнүн бирөөсү аткара турган болсо, ошол ишкердик иштерини, ошондо күйөөсү бир 100 миллиондук кыймылсыз мүлк сатып алып туруп, аялына оформить этип койгон болсо, анда каяктан акча алдың деп эч ким сурабай калабы ошондо? Ооба, источниктин эмеси кереги жок болуп калат да. Анда биздин 2 жылдан берки жүргүзүп аткан саясатыбыз каяка барат? Кустурмайларыбыз, коррупционерлер менен күрөшүү? Жок, ал негизинен жана Дастан Далбаевичтин суроосунда да ушул тагына ушул маселе турган. Эгерде кылмыш жазалган болсо, кылмыш үстүндөн жооп берет. Бирок бул легализация болгон мүлкү ага уже эч кандай таасир этпейт да. Жок, легализация кылганбыз да. Жылда эле легализация кылып жүрбөдүкпү? Мындан кайсыл жылдар, 13-жылы экен, 14-жылы легализация кылганбыз. Акыркы мыйзам. Ошол кылган легализация убактылуу мөөнөттө жасап бүтпөдү беле элдин баары легализация кылып. Бирок ошол мыйзам иштебей эле адамдардын мүлктөрү кайра эле немеге алынып жүрбөдү? Жок, Надира Азимовна, мыйзамдар өзүнүн кандайдыр бир мындай тарыхый эмесине жеткен жок да. Анткени мамлекет тарабынан ушул иштер козголбойт, жана декларациялардын алкагында кайра эле жанагы статья бар, незаконное обогащение деген. Ошол декларациянын негизинде чыкканда, ошо доказательный база болуп. Азыр эми кандай болуп калат? Азыр мен берген суроо боюнча. Декларация толугу менен мыйзамдын чегинде декларациялардын баары жокко чыгат. Незаконное обогащение деген жокко чыгабы? Жок, незаконное обогащение эмес, ошонун источниги доказательный база болуп, декларациялар болчу. Ошо каяктан алдың деп сураганга акысы жок болуп калса, анда кандай болуп калат? Жок болот, декларациялар жок болот. Анда декларациянын купуялуулугу эмне болот? Декларация толтуруштун эмне кереги бар анда?
Жок, купуялыгы тууралуу биякта сөз болгон жок. Бул азыркы буга чейинки жылдардын декларациялары жокко чыгарылат да. Ошол доказательный база катары иш козголгон күндө. Конституция боюнча адам жарандардын укугу, жекече укугу боюнча, жеке үй мүлктөрү, жекече адамдардын өзүнүн мүлктөрү боюнча декларация толтурганда купуялуулук сакталыш керек. Бирок бизде андай купуялуулук сакталбай эле, мисалы үчүн билип билбей эле көрүнгөн жакка запрос жөнөтүп туруп, мындай бир өзү өмүр бою таза мээнет менен иштеп тапкан каражатын деле жала жаап туруп азыр блогерлер, журналисттер бул ушундай мүлкү бар экен деп эле элдин баарын маскарасын чыгарып эле жаман ойлоп жазып атышпайбы бүт бардыгынчы. Туура. Пешенеттер тапкан каражатты деле, кредитке сатып алган каражатын деле ушул эл аралап жетекчи болуп, чиновник болуп жүргөн адамдарды, саясатчыларды бир кылмыш кылып койгондой эле өздөрүнүн тапкан мүлкүн деле ошондой кылып жаманатты кылып атпайбы, декларациядан көчүрүп сурап алышып элечи. Анан ошондой болгон болсо, алардын азыр биз бул мыйзамды колдоп кое турган болсок, алар блогерлер, журналисттер алардын аркасынан чукулай албай ошондо? Чукулай албайт. Каяктан алдың, урдардың дей албайбы ошондо? Андай суроо жок болот. Мен ойлоп атам, негизги максаты жөнүндө сиз айтпай атасыз да, үстүртөн эле жооп бердиңиз. Мен ойлоп атам, биздин ушундай чукумайлар, пайламайлар, аңдымайлар, декларацияларды көтөрүп алып, чыгып ашкере кылып адамдардын жекече жашоосуна, жекече абийирине шек келтирген фактылар көп болуп атат да. Анан ошол эле мезгилде биздин жана монополисттерибиз дейбиз, байларыбызбы, акыркы 30 жылда чыккан жаңы байлар мүмкүн болушунча тапкан каражатында сыртка алып чыгып кеткенге аракет кылып атышат. Туура. Мүмкүн болушунча сырттан мүлктөрдү сатып алганга, дүйнөнүн 4 бурчунан Европага чейин барып ошол жактан үй мүлктөрдү сатып алып, ишканаларды ошол жакка ачып, бизнесин ошол жакка көчүрүп кетип атат да, бизде чукуламай көп болгон үчүнчү. Мамлекеттик ишканаларда текшерет органдардагы ошол эле мезгилде биз кыргыздар бири-бирибизди чукулап рахаттанабыз. Бирөөдүн абийирин кетирип, тапкан акчасын, берекесини кетирсе, шунчалык өмүрү узарат, ден соолуктары жакшы болот да ошондой адамдардыкычы. Анан ошол эле мезгилде биз декларация толтуруп атабыз дагы, миллиардерлер томоягатка конуп атат, бар нерсесин декларацияда көрсөтпөйчү. Ошол эле мезгилде мыйзамдан сыйлап көрсөтүп койгон адамдардын шермендесин чыгарып өлтүрүп атасыңар. 30 жылдап, 40 жылдап иштеп тапкан бала чакасынын мүлкүнү бул ушундай экен деп урдап алдың деп жаманатты кылып, каяктан таптың муну деп. Эми ошондо ушул жердеги мамлекеттин ичиндеги коомдогу терс көрүнүштөргө бөгөт коёбу ушул? Бөгөт коет. Сыртка алып чыгып кетип, Дубайдан, Турциядан, Европадан үй сатып алгандар, алар үйлөрүн сатып келип Кыргызстандан алса, Кыргызстанга ишкана ачканга мүмкүнчүлүк түзүлөбү же? Мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алып келген акча каражаттары эч бир салыкка же кандайдыр бир эмеге душар болбойт да, толук менен мыйзамдаштырылат. Жанагы жаңы байларыбыз кайрадан 30 жылда сыртка алып чыгып кеткен, кайра бияка алып келсе, алып келдирип алып турганан кайра дагы чукулап чыкпайбызбы? Башка вариант ойлоп табыпчы. Жок, ошол декларациясы жок болгондон кийин ага мүмкүнчүлүк жок болот. Ошого мамлекет кепилдигин берип атат. Буга чейин иштелген мыйзам долбоору андай кепилдиктерди берген эмес. Анда мен бул мыйзамдын долбоорун мен өзүмө канааттандым алган жоопторума. Себеби бүгүнкү күндөгү терс көрүнүштөргө бөгөт кое турган болсо, жекече бири-бирибизди сыйлап, урматтай турган болсок, пешенеттер тапкан каражаттарга эч ким тийишпесе, бизнес жасап тапкандарга дагы, себеби бул жерде реалдуу караш керек да. Мамлекеттик кызматта иштесе дагы анын тууган уругунун жасаган бизнестери бар. Анан эми Кудайдан жашырбаган пендеден жашырабы? Ошого окшогон нерселерди жумуш жасата койбой, тескерисинче жаманатты кылган фактылар өтө көп. Ошон үчүн дагы өсүп келаткан кадрларыбыз дагы акмагы чыгып жаманатты болуп атат, жегич ичкич болуп пешенеттер тапса дагы. Анын ичинде бардыгы эле таптаза деп айтканда мен алысмын. Бирок эми чындап эле бизнесини параллельно жүргүзүп жүргөн адамдар болсо, тапкан каражаты таза пешенеттер болгон болсо, анда булардын мүлктөрүнө кол тийбестиги сактала турган болсо, анда бул мыйзамды биз колдошубуз керек. Тескерисинче сыртка алып чыгып кеткен каражаттарын өзүбүздүн Кыргызстанга алып келип ишканаларын жашырбай, декларацияда да көрсөтүп,
көтөтө турган болсо, анда биздин жаңы байлардын саны өзүбүздүн мамлекеттин ичинде көбөйгөнгө шарт түзүлөт экен. Анда мен бул мыйзамды колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алиева Камила Дарзакына берилет. Рахмат. Данияр Жолдошевич, бұл мыйзам долбоору мына Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнүнө 27 майда 1 жыл болот да. Ошол убактан бери абдан коомдун арасында дагы түркүн түмөн ойду жаратты. Мына алыс барбай эле коелу, Жогорку Кеңеш ушуну атайын өздөрү чыгарып, өздөрүнүн ушу уурдаган тыйындарын легалдаштырып атабыз деп атат бул депутаттар деп. Бул мыйзамды биз кабыл алып аткандай, биз автор экендей аябай коомчулукта бизди да тепкиге калды да. Ушул мына соцсайтты карасаңыздар, былтыркы жылдан берки кандай бул легализация мыйзамынын кереги жок деп туруп, ушунчалык коомдо терс пикирлер жазылды, мындай жарык көрдү. Анан силер ошодон кийин бир топ ычуудан кийин парламент угуун өткөрдүңөр. Аябай көп сунуштар, сын пикирлер айтылды. Ошонун канча пайызы, сунуштардын канча пайызын киргиздиңер? Азыр дагы мына кайралып келген болбосо. Сын пикирге алынган бардык терс көрүнүштөрдүн баары тең алынган мыйзамдан. Алынды, баягы биз сын пикир айткан эменин баарын алдык деп келдиңер. Ооба, жана кошумча эмелердин баарын тең жана киргизген сунуштардын баары толугу менен кирди бул мыйзамда. Бул мыйзам долбоору Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи жолу кабыл алынып атат. Жок, буга чейин мыйзамдар кабыл алынган, бирок ушул редакцияда мындай формада биринчи жолу мамлекеттик кепилдиги менен биринчи формада. Ошону айтып атам да, бул саясий эрк. Бул саясий, бу жерде саясий эрк менен да. Ушуну бул тарых, муну эске алып коелу. Бул саясий эрк менен, бул албетте бул президенттин макулдугу менен болду да. Туурабы, ансы алып келинген жок да, себеби бу жерде саясий чоң эрк жатат бул жерде. Ооба. Туурабы? Туура. Муну да айтып коелу. Бул абдан президенттин саясий эрки менен бул мыйзам келип атат да. Бул анан чынында биз муну баягы саясат жаратпай, бир мындай бир мамлекетте бир алга жылабыз десек, бир мындай тарыхый бир чечимдерге барышыбыз керек болот өзү. Сөзсүз түрдө. Бул дагы ошонун бир кадамы болуп атат да. Анан мына жерде жана Дастан Далабаевич айткандай, чынында силердин сунуштарыңарды кайра караптыр Дастан Далабаевич. Мен да макул болдум. Жана өткөндө сунуштарды бердиңер эле го бир топ. Мына уурулар, тиги немелер боюнча. Ал туура эми не кылып келипсиңер азыр. Анан мына бир мындай ар бир жакшы жумуштун дагы кээде экинчи тарабы болот да, медалдын эки жагы бар дегендей. Кээде мына мамлекеттик кызматта туруп ченемсиз байып кеткендер жөнүндө болот да маселе бул жерде. Туурабы? Мына ошол маселенин төгөрөгүндө элдин арасында дагы ишенбейчүлүктүн баары ушудан келип чыгарат. Мындай могул мамлекеттен уурдап алып туруп эле, анан кийин аны бир күн келгиле тиги эч источнигинди сурабайбыз деп адалдап кое берели деп уурдаса боло берет экен да деп, буга чейин да ошондой болду да. Уурдап келип эми адалдап алышат булар деп, мына бизге сөз тийип атты ошол. Мамлекеттик чиновниктерге сөз тийип атты да. Ушуну дагы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңөр, массалык маалымат каражаттарына байма-бай чыгып, ар бир берене боюнча керек болсочу. Жок, мындай эмес, мындай деп туруп, мына силер эми министрлик канча киши иштейсиңер? 286. Мына карагыла, мына 300ге жакын киши. Ошол тийиштүү ушул мыйзамдар боюнча отурган адистериңер бар, такшалган юристтериңер бар, экономисттер. Ушул мыйзам төгөрөгүндө дагы деле кеч эмес. Чыккыла, байма-бай эфирге чыгып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Бул саясий чечим болуп атат. Мен ошону айтайын дедим. Анан муногу ушул мыйзам долбоорунун 7-чи беренесин карагыла. 7-чи беренесинде жазылып турат. Мамлекеттик кепилдиктерди бузгандыгы үчүн жоопкерчилик деген берене бар да. Мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары ушул мыйзамда белгиленген кепилдиктерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык кылмыш жаза жана жоопкерчиликке тартылат деп атат да. Ушуга канчалык деңгээлде мындай бул берене жобо менен аткарылат да. Иштейби бул мыйзам анан кийин? Бул жерде маселе кепилдик боюнча болуп атат да. Камила Разаковна, бул мамлекет тарабынан ушул легалдаштырылган мүлккө болгон кепилдик. Эгерде ушундай байма-бай кандайдыр бир чиновниктер келип алып ушул мыйзамдын алкагында жана сиз айткан саясий эрктин үстүнөн чыгып алып өзүнүн кандайдыр билимдигин көрсөтөм десе, ушул мыйзамдын чегинде өзүнүн жоопкерчилигин тартат.
эгерде ушул кепилдик бузулбай аткарылса же бузулуп кала турган болсо, мында биздин жанагы жазаган президенттин дагы саясий эркине жөн эле кара көө саботаж болуп калат да. Ооба, ошон үчүн Ушул бул берене статья- күчүндө абдан иштеш керек. Ишеним болуш керек да. Мына легализация кылдыбы келип, ушул тиги мыйзамга таянып, анан эртеңки күнү обратный процесс жүрүп, анан кийин бүт ызы чуу болуп, эгерде жанагы адалдаштырбай эле анын акмагын чыгара турган болсоңор, эч ким ишенбей коет мамлекеттин саясатына. Ушул беренелер иштеш керек. Анан мен мына жерде чынында биздин ак ниет бизнесмендер жарандарыбыз боюнча айткым келет да, бүгүнкү күнү көпчүлүк ишкерлерибиз ишенбей калып, бүт мүлкүнүн баарын сыртка алып чыгып кетип атпайбы? Бүт көпчүлүгү. Себеби ага бир топ негиздер бар. Азыркы действующий бизнесмендерди тиги бул жак жогорку эшелондогу бийлик өкүлдөрү билбейт. Ылдыйкы эшелондо мисалы айыл өкмөттүн деңгээлинде талкалап аткан, көрүнгөн тиги немени мыйзамсыз иштерди жасап аткан жергиликтүү бая бийлик абдан туура эмес иштерди жасап атат. Мына азыр мага мен мына Кудай буйрса ушул жакынкы күндөрү Разныйдан айтып чыгамын, эки эме боюнча ишкер боюнча. Мен болгону азыр айтпай турайын, дагы иш аракеттерди жүргүзүп дагы бир кылмыш иштерине дагы бир көмөкчү болуп калбайлы. Ишкерлердин ушу укугу корголуш керек да. Мына мисалы кредит алгандар, кредит алып туруп, мындай историясы жакшы болуп туруп эле, жакшы ишкерлик баштап байып атып эле, анан бир күн бир кандайдыр бир шартка байланыштуу бир ай төлөй албай калса эле дароо кара тизмеге киргизип атпайсыңарбы? Ушул кара тизмелерди дагы мындай эртерээк жоюунун жолун кылып, бир мындай алын шартын эске алып, бир мындай кара тизмеден чыгаруу жактарын карабайсыңарбы ушуларды? Бизнесмендерди. Мына бул да кепилдик да, туурабы? Мамлекеттин кепилдиги болуш керек. Бизде бир ай төлөбөй калса эле экинчи ай кара тизмеге киргизип, жанагынын бизнесин жокко чыгарып коюп, талкалап салып атабыз да. Ишкерлерге биз шарт түзүшүбүз керек. Бул жагынан дагы. Болуп көрбөгөндөй мына президенттин саясаты дагы ушул ишкерлерге шарт түзөлүү, ыңгайлуу шарт түзөлүү деп атат. А ылдыйкы жакта карасаң, райондук деңгээлде, айылдык деңгээлде абсолютно таптакыр башка иштер жүрүп атат. Мына мен билген эле ушул шаарда 300дөн ашуун орун түзгөн тиги атын айтпай турайын, ишкерди мына бүгүнкү күнү ушу бийликтегилер саботаж кылып, ызы чуу кылып атат, мыйзамды бузуу иш аракеттерин жүрүп атат. Ошон үчүн эми ишкерлер боюнча саясатты жүргүзгөн министрлик силерсиңер. Ушуну да көзөмөлгө алгыла. Мен маалыматты беремин сизге. Жарайт. Бир көзөмөлдөп бергиле. Атак бул эми саясий эрк менен кабыл алынып аткан мыйзам, мындай колдоп бергиле. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбековна берилет. Тактап эле алуучу бир эки нерсе да. Данияр Жолдошевич, бүгүнкү күндө декларацияны толтуруп атканда декларант мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, жогорку кеңештин депутаттары, госоргандарда иштегендер четко, конкретно кимди указывать этиш керек айтып коесуздарбы? Эми биз срок бүттү 1 апрелге чейин. Можете уточнить? Кого должен в декларации Кого из указывать? родственников в обязательном порядке должны указывать? Близких родственников и находящихся на его иждивении граждан. Близких родственников дегенде, о ком мы говорим? Это супруга, дети. Которые финансово зависят. Супруга, дети в обязательном порядке. И финансово зависят те, кто находится на иждивении. На иждивении, извиняюсь, на иждивении, которые это финансово зависимые родственники. Да, это братья, родители сестры. Родители могут быть на иждивении, либо заявленные на иждивении. А почему сестра. некоторые декларации отдельных чиновников, которые выходят в новостях, у меня такое ощущение, что это как бы специально отдельных наших коллег обсуждают, и там пишут, вот он не указал там сестру, брата, а если его сестра, брат не на иждивении, этот депутат, просто про одного из коллег я прочитала где-то пару недель назад, вы сами разъяснения тогда, может быть, тоже средствам массовой информации должны давать? Нет, мы в Потому что это порядке повод для можем дать политических манипуляций. Вот здесь Надира Имен, Камила Айым айткан сөз ошол болот атта. У нас даже в СМИ не все знают в декларировании, кого должны указывать. Вы говорите в критериях близких родственников на иждивении, а журналисты это понимают так, что не указаны его там брат, сестра. Вот этот момент четко, почему и вот сейчас эти депутаты тоже прокомментировали. Ушундай барда, ушуну бир сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койбойсуңарбы. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул мыйзам эң биринчи алып келгенде биз экөөбүз талкуулаганбыз, помните, в первом чтении? Да. Это хорошая возможность
давайте оставим в покое этих миллиардеров, миллионеров, которые обогатились на госслужбе. Пусть это на совести Генеральной прокуратуры, ГКМБ и МВД останется. В принципе, каждая власть у нас разбирается с ними, да, с коррупционерами. Вот. Вопрос о госслужащих среднего звена. Что они в обязательном порядке должны успеть за вот этот промежуток тоже задекларировать свое имущество. Абсолютно вот все. Упор я бы хотела, чтобы вы делали именно это. Вот в первом чтении, когда обсуждали, безусловно, да, я бы даже, ну, вы там непосредственно себя в пример привели тоже. Да, помните же, воспользовался да? бы, Просто да. это неправильно было интерпретировано в СМИ, но это позыв был тура, да. Среднее звено – это начальники отделов, это ведущие специалисты, это сотрудники самых малых звеньев государственной службы должны понимать, что пройдет 2-3 года, обязательно поголовно декларируем келгенде, там тоже будет как вот к депутатам и к лицам, занимающим должности на госслужбе, такие же критерии придут ко всем государственным служащим. Абсолютно. То есть если квартира, движимое, недвижимое имущество, ну, я имею в виду имущество не зарегистрировано, потом могут быть тоже вопросы к ним о происхождении капитала. Мы все равно придем к этому, к вопросам о происхождении капитала. Безусловно, да. Ошону деген менден сураныч, да? Потому что вас самого, вы помните, да, это несколько месяцев назад в СМИ вас самого тоже обвиняли. Вот человек, который на своей, собственной, так сказать, на себя ощутил, у меня к вам просьба, как руководитель этого ведомства, дайте разъяснение в средствах массовой информации. Кого должен указывать государственный служащий, декларант в своей декларации? Хорошо. Все, а так колдовый Мы дадим широкую разъяснительную информацию. Спасибо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эки депутат калыптыр. Анда сизден бир сураныч, 1-2 мүнөт эле сурооңорду берип алсаңыздар. Анда сөз депутат Мажитова Шарапатка Мажитовнада. Микрофон. Декларация порог пара, эме, босого. Ушул канча миллион сом? 100 миллион сом. Андан ашканда налог төлөйт, а? Жоқ, бир эле эмеси бар. Эгерде 100 миллионго чейин эчтеке төлөбөйт, 100 миллиондон ашса бир эле жолу 1 миллион сом төлөйт. Бир эле жолу. Бир эле жолу. Эгерде 100 миллиондон канчалык эмеси да жок, порог, аркы порогу да жок да. 100 миллионго чейин эчтеке төлөбөйт. Анан экинчи суроомду эме декларацияны 10 күндүн ичинде мамлекет кайрадан жокко чыгарып коет деп атат. Башка жакка тарап кетпеш үчүн. Жок, чыгарылбайт. Ошол жыл ичинде ушул акцияны бир жылдын ичинде мүмкүнчүлүк берип атабыз. Болгон мүлкүн декларация кылганга. Эгерде ушул убакыттын ичинде кайра башка декларация кыла турган болсо, ал мүмкүнчүлүгү бар. Кайра декларант келип, жанагы мамлекеттик органга келип, кайра декларациясын эметсе болот. Канча копиясын жазаса дагы өзүнүн өз эрки. Декларантта өзүнүн бир гана экземпляры калат. Мына жерде какие гарантии будет представлять закон дегенде турат да, государство гарантирует официальное уничтожение всех деклараций. Да. Эме 10 күндүн ичинде деп атат да. Ооба. Ал эменики, ал госоргандын эмеси, ыкмасы. Ушул налоговый орган канча күндүн ичинде, 60 күндүн ичинде декларацияларды жок кылып бүтүш керек. Өзүнүн порядогу, ушул порядок жазылган да. Эмне максатта жок кылат? Жана доказательный база болбош үчүн. Бул мамлекеттик кепилдик. Ушул эмелер конкретный жазылган аябай жакшы болуп турду. Мыйзамданын экономикалык оборотко киргизебиз дегенде кандай түшүнсө болот? Бул чет мамлекеттен да келген активдер толугу менен легалдаштырылат. Ички бирөөгө жазылган, мисалы үчүн мүлк боло турган болсо, кайра өзүнүн атын намына жазып, эмкисинен уже салык жанагы мүлккө болгон салыкты толугу менен төлөп баштайт да. Мүмкүнчүлүк берилет андай. Бул мамлекеттик бюджетке дагы салым. Өзүнүн салымын кошот. Рахмат, колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Алимжанов Фаркатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Даниил Еременкович. Даниил Жолдошевич, я тот раз тоже задавал, я хотел еще раз уточнить, вот какие предусмотрены меры к тем, кто не захочет воспользоваться кампанией по легализации и
и не легализует свое имущество в установленные законом сроки. Ну, последствия все те же, которые сейчас есть. Просто это возможность для тех, кто собирается легализовать свое имущество. А если он не легализует, ну, не воспользуется этой акцией, как бы, которая вот, предусмотрена в рамках закона, то в последующем при декларировании своего имущества он должен будет доказать происхождение этого имущества. Вот источники указать. Да, хотелось бы, что вот этот параллельно такой надо закон, как незаконное обогащение, чтобы на этом легализации компании, чтобы там 30-40 человек не воспользоваться, а чтобы Широкий дали круг. шанс, да, чтобы какой-то ответственность должна быть, да. И в будущем те, кто легализовал свой капитал, платят на их налоги, а те, кто не легализовал, так и ничего и не платит, как бы нет гарантии, да. Здесь надо этот. Фархат чтобы Аликович, она- вот мы в рамках как раз вот Надира Зимовна и Камила Дразаковна просили о широкой информационной кампании данного законопроекта. В рамках этой широкой информационной кампании мы будем разъяснять, что сейчас в связи с подготовкой всеобщему декларированию, то есть это возможность задекларировать имущество без подтверждения его источников происхождения. В противном случае, после завершения данного законопроекта, субъектам придется доказать и показать источник происхождения при приобретении того или иного имущества или того или иного актива. Ну, этот, без колдовец, потому что он плюсы, что хорошо, что теневая экономика в следующем, как бы она не будет, да. Просто определенно, конечно, у которых нет денег, конечно, они будут против, как бы недовольны, но она дает шанс, чтобы в дальнейшем, чтобы все было прозрачно, да, как бы. Да, абсолютно. Я колдуем. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар баары суроону берип аякташты. Анда комитеттин чечимине өтсөк, баарыңар белгилүү болгондой биз күн тартибинде экинчи, үчүнчү маселени бир карап аттык. Ошон үчүн мен Дошко ар бир маселени өзүчө коеюн. Анда күн тартибинде экинчи маселе боюнча комитет чечими жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечимин Дошко коем, Дош бериңиз. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк Дош менен экинчи окууда мыйзам долбоору кабыл алынды. Айтылган сунуштарды эске алуу менен. Ошондой эле күн тартибиндеги кийинки үчүнчү маселе комитет чечими Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодекси, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны экинчи окууда кабыл алуу айтылган сунуштарды эске алуу менен сунушталсын. Комитет чечим Дошко коем, Дош бериңиздер. Ким макул? Каршы? Жок. Көпчүлүк Дош менен экинчи окууда аталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар десеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 4-түнчү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри, чакылгандар Жакыпов Манас Жакыпович, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, Букуев Кадырбек Жумабекович, Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эмекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздердин карооңуздарга банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору киргизилип жатат. Бул мыйзамдын долбоору президенттин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук программасын аткаруу үчүн иштелип чыккан. Сунушталып жаткан мыйзамдын долбоорунда банктарда, микрофинансылык компанияларда же турак жай сактык кредиттик компанияларга кепилдик учур келип чыкканда, башкача айтканда, алар соттук тартипте банкрот деп таанылган учурда аманатчыларда жеке жактарга компенсациянын суммасын 200 миң сомдон 1 миллион сомго чейин көбөйтүү
каралып жатат. Азыркы мезгилде банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында ылайык кепилдик учур пайда болгондо ар бир аманатчыга бардыгы болуп депозиттердин пайызы менен кошкондо 200 миң сомдун ашпаган компенсация төлөнөт. Эми болсо банк, микрофинансылык компаниялар же турак жай сактык кредиттик компаниялар банкрот деп эсептелип, банкроттоо процедурасы башталган күндөн тартып 30 календардык күндө кечиктирбестен жоюу процедурасы кайсы стадияда экенине карабастан алардын аманатчыларына депозиттерди коргоо фондунун каражатынын эсебинен 1 миллион сом төлөнөт. Бул долбоор эл арасында банкка аманат салууга болгон ишенимди жогорулатуу жана өлкөдө финансылык туруктуулукту чыңдоого багытталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикасына элден олуттуу каражат тартууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле жогоруда айтылган өзгөртүүлөр кабыл алынса, элде өзүнүн акчаларын ар кайсы банктарга майдалап салбастан 1 миллион сомго чейинки акчасын бир эле банкка, микрофинансылык компанияга же турак жай сактык кредиттик компанияга коркпостон салууга ишеним пайда болот. Мисалы, Кыргыз Республикасында депозиттер боюнча компенсациялардын суммасы 2016 жылы 100 миң сомдон 200 миң сомго чейин көбөйтүлгөн. Натыйжада 2016 жылдын декабрынан аманатчылардын саны 2015 жылга салыштырганда 400 миңге чейин көбөйгөн. Мындан тышкары депозиттер боюнча компенсациянын суммасы 1 миллион сомго чейин көбөйтүлүп жатканы менен мыйзамдын долбоорунда банктардын микрофинансылык компаниялардын же турак жай сактык кредиттик компаниялардын депозиттерди коргоо фондунда төлөөчү мүчөлүк акыларынын өлчөмүн көбөйтүү каралган эмес. Кошумча белгилеп кетсем, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө депозиттер боюнча компенсациянын өлчөмү коңшу мамлекеттер жана ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөн 200 миң сом болжол менен 2330 АКШ долларын түзөт. Ал эми Казакстанда бул сумма 39.599 АКШ доллары, Россия Федерациясында 18.933 АКШ доллары, Армения Республикасында 30.617 АКШ доллары, Беларусь Республикасында жеке жактар үчүн чектөө жок. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун Рахмат. Жаткан долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизи ушундай жакшы мыйзамдар көбүрөөк келсе, мен ойлойм жакшы болот эле. Себеби депозитина коргоо максатында 200 миң эле ошол 1 миллионго чыгарып берип атат бүгүnkү мамлекет. Мен ойлойм бул бүгүнкү күндө ушул эл күткөн мыйзамдардын бири. Анда урматтуу депутаттар, ушул мыйзамды сразу дош койсо кандай дейсиздер? Тактоочу барбы? Мейли, анда азыр Камил Абдыразакка биз сөз берип койбойт, тактоочу, Анда сөз Талиева Камил Абдыразакында. Туура, мыйзам абдан керектүү, колдойбуз, абдан маанилүү бул. Бул жерде мен ушул мигранттар боюнча айткым келип атат да, мигранттардан көбүнчө ушул наразычылыктар биздин банктык кызматтарга наразычылыктар болот. Башкача айтканда, мигранттарыбыз эки тарапка тең төлөп калып атат. Ушул боюнча бир канча жолу бизге дагы мына карыз каттар келип түшкөн, эки тарапка тең төлөп биз ушул олчойгон суммаларыбыз ушу кызматка кетип атат дейт. Мисалы, мына Демирбанк чет өлкөдөн Кыргызстанга же Кыргызстандан чет өлкөгө акча которушканда, мында абдан чоң 40-50 доллар же болсо еврого чейин төлөп калышкан учурлар болуп атат. Ушуну бир ушул банктык кызматтарды бир мындай тескей турган орган эми улуттук банк да, улуттук банкка мен учурдан пайдаланып ошол банктардын кызматтарын кайрадан бир карап чыгып, антимонополиялык кызмат менен биргеликте бир ушул немени ченемди карайлы. Бул мигранттарыбыз биздин экономиканы кыймылдаткан бүгүнкү күндө. Ушуну дайыма айтып келет, мен ошол учурдан пайдаланып бул мыйзамга тиешелүү болуп атат, ошон үчүн ушул сунушту карап чыксаңар, макул, рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, менде мындай тилек каалоом эле бар. Анда сөз депутат Айжегитовдо. Абдан жакшы закон, бул негизинен жана майда депозиттерди коргоого алат, анан кийин негизинен ошол карапайым элдин депозиттерин коргоого алат да, бул абдан жакшы закон. Мен муну колдойм, сиздерден колдоп кеткенге чакырам. Анан бир жаман жагы бар да, единственное. Бул жанагы недобросовестный же болбосо недостаточно квалифицированный банкерлерди
банкирлерге депозиттерди привлекать эткенге жеңилдик болуп калат да. Ошондуктан эгер банковский система, банкир грамотный болбосо, депозиттерди жыйып алып туруп, банкрот кылып, наоборот, ушундай коркунуч бар да. Ошондо көп банктар, эгер недобросовестный банкир болсо, банкротко учурап калат да, дуушар болот. Ошондуктан мен жанагы Манас Жакиповичке эме кылыш керек. Бул жерде раз бул законду киргизгенден кийин жанагы надзорный функцияларды күчөтүш керек да. Чтобы вот жанагы недобросовестный банкирлер жанагы оңой келип аткан депозиттерди туура эмес колдонуп банкротко учурабаш үчүн. Ушуну эле айтып коюм келди. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кол көтөрдүңүзбү? Анда сөз депутат Масабек Талабек Айтмаматовичте. Рахмат. Данияр Ермекович, урматтуу депутаттар, жаңа эле бул боюнча жана банктардын эме боюнча, котору боюнча, эмнеде банктын өкүлү бар да. Ошол боюнча мен бир-эки жолу көтөрдүм эле, жана компенсация боюнча банктардын жана мигранттар деле айтты, андан башка дагы ушу банктарды которгон жана кандай бир пайыздарды кармоо боюнча, ошол боюнча бул жерде улуттук банктын орун басары отурат. Аны бул коммерциялык банктар да эмес, но айыл банк, кеңеске банктар эле ошондой болуп атат. Өзүнүн зарплатасына кандай бир компенсация кармап калат да. Эмнеде отурат го банктын эме өкүлдөрү, ошолор жооп берсинчи ошол маселе боюнча. Жооп бересиңерби? Мен жооп берейин да. Жаңда да отуруп ошо коммерческий эмелер барбы ошондой эмелер? Да өзүнүн зарплатасында акча кармап турган эмелер бар экен. Биякта мынандай да, бизде, например, социальная карта, пенсия, же мындан пособие, это безналичный платеж менен төлөгөндө о жакта комиссия алынбайт. Карточкалар мен пенсия эме жөнүндө сураган жокмун. Мен ала боюнча кармалбайт билем. Айлыктар боюнча зарплатный проекттерди аякта азыр банковский карточка менен основной берилет. Анан банковский карточканы алгандан кийин анан банкоматта же жакта кичинекей комиссия бар. Ушуну чтобы кичине төмөндөтүү кылганга банктар мисалы алар мындай коллективный договор менен бир топту кылышат. Алардын топунун ичинде где-то 8-10 банктар алар мында алсаңыз, мен азыр убакыт көп албайм. Şu коммерциялык банктар боюнча мага табличный түрүндө мен сурангам, ошону берип койгулачы. Вот за услуги да, мына официалдык түрдө. Тарифтерди. Анан жанагы эмнеде айыл банк, КРСК банктарда ошону өтүп алышып турат. Ошол боюнча да берсеңер, ал эми мамлекет 100% үлүшү болгондон кийин алар кандай бир пайыздар өзүнүн эле мына берип аткан ак айлыкта жана коммерческий банктарга кетип кайерде жок болгондор. Ак айлык алып аткандар. Ошону таблиц түрүндө бергилечи. Жарайт. Рахмат. Негизи Данияр Жолдош мен сиздин бул мыйзам боюнча банктардын аманаттары боюнча депозитти коргоо жөнүндө бул мыйзамды мен колдойм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизинен мына банктар боюнча бүгүнкү күндө аябай көп элден нараазычылык келип атат депутаттарга. Ошого байланыштуу Айжегитов Султанбай Абдырашидович өткөнкү жыйында сунуш киргизген эле. Ушул боюнча бир жумуш топ түзүп, анан тийиштүү маселелерди көтөргөп, анан ошол боюнча булардан бир жакшы барып текшерип, ошол боюнча бир жакшы маалымат алып, ушуну элге жеткизүү боюнча. Муну аягында дагы Султанбай Абдырашидов айтып кетесе, ошондо ушу именно банкты карайбыз. Анда кийинки сөз Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Урматтуу Данияр Ермекович, Данияр Жолдошович, анан улуттук банктын орун басары. Бул реалдуу жашоодогу бүгүнкү элдин көйгөйү жөнүндө мына банкка байланыштуу маселени мен айтып кетейин. Бул себеби депозиттер сыяктуу эле ошолга тиешелүү эле мына өзгөчө биздин РСК, Айыл банк, Керемет банктар мамлекеттик банктар болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө мүмкүн болушунча өзүбүздүн мамлекеттик банктардан айлык акыларына ошол аркылуу чегерилип, анан ошол РСК, Айыл банк, Керемет банктар аркылуу биздин өзгөчө саламаттык сактоо тармагында иштеген кызматкерлер, элге билим берүү кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлерди мүмкүн болушунча мамлекеттик банктардын банкоматы аркылуу каражаттарын алуу уюшулду да.
Тилекке каршы мен кече ошол региондон келдим. Барган жерден мугалимдер, саламаттык сактоо тармактагылар, анан мамлекеттик кызматкерлер, керек болсо пенсионерлер дагы, РСК банк, Айыл банк, Керемет банктар, мен конкретный факты мен айтайын, Ноокат районундагы банкоматтарда 6-чы базар күнү каражат болбойт экен да. Ошол базарга барышып, 6-чы базар күнү бошогондо барып каражатты банкоматтан алып, анан Ноокат районунун борборундагы базардан бир соода сатык иштерин кылып келейин деп уара болуп 30-40-25 километрден алыстыктан келишип, уара болуп кетишет экен. Очередке турушуп, ошон үчүн ушуну сиз конкреттүү түрдө жазып алыңыз. Райондун бул Ноокат 300 миң калкы бар, Ноокат районунда ушундай көрүнүш болуп аткандан кийин, менимче бул бардык райондордо ушундай көрүнүш болуш керек. Ошондуктан имени 6-чы базар күндөрү банкоматтарда каражат болуш керек да. Уюштуруу иштерин көзөмөлгө алыңыздар ушул маселени. Мен атайын өзүмө ошол жерден тапшырма беришкен, наказ берип шайлоочулар. Ошону мына расмий түрдө, тем более депозиттер жөнүндө айтылып атканда, мен ушу сөздү сиздерге протоколдук тапшырма катары, депутат катары айтайын, элдин өкүлү катарычы. Себеби өзгөчө 6-чы базар күндөрдө банкоматтарда каражат болуш керек. Милдеттендиргиле түздөн түз, карапайым эл кыйналбасын. Андан көрө кассадан эле колуна бир алып алган жакшы эмеспи? Уара болуп, ары басып, бери басып келип жүрбөйчү. Ушуну эске алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк. Комитет чечими банктык аманаттарды мен онан окуйн, анан айтсаңыз болобу? Банктык аманаттарды, депозиттерди коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Сунуштарды эске алуу менен. Толуктап койсузбу да? Ооба, банктардын ошо төлөмдөр боюнча дагы биз хотя бы азыр 0,2% болуп атат да. Данияр Жолдошевич, ушул боюнча кандай дейсиз? 0,2% өтө аз го. Мамлекет өзү төлөй берсе бул дагы туура эмес да. Дасан Ылбаевич, негизи биринчи окууда сиздин сунушуңузду биз ошо банктар менен чогуу макулдашып, жана сунушка киргизгенге макулбуз. Анда ошо сунуштарды эске алуу менен экен. Дош коем, дош менен ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Анан ошондой эле бешинчи маселе беле. Дастан Ылбаевич. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки 5-чи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик Кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген 2021 жылдын 28-30 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жанжалдын натыйжасына жабыр тарткан Баткен областынын ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Календаров Улукбек Ибраимович, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары. Чакырылган Долбеков Элдияр Бешеналиевич, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу финансылык кредиттик фондунун директору. Сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Ермекович, урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору өзүңүздөр айткандай 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттеринин зыянын толтуруу тартибин бекитүү жөнүндө токтомуна ылайык ал учурда 15 миллион 200 миң сом акча каражаты каралып, ошол акча каражаттарын бүгүнкү күндө ал жактагы ишкердикти колдоо максатында, ошо мамлекеттик колдоо максатында бул акча каражаттарындагы жоюу тартиби жоюу боюнча маселени карап чыгып атат. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 6 августундагы 115 токтомунун негизинде берилген. Ал токтомдун негизинде ошол 76 ишкердик жабыр тарткан, аларга 200 миң сомдон
жалпы суммасы 15 миллион 200 мың ақша қаражаты қаралып, ал төменгідей тәртіпте берілген. Бюджеттік кредит суммасы 200 мыңден, кредитті төлем мөөнөтү 3 жыл болған. Квартал сайын бирдей төлөмдөр менен пайыздык ставкасы жылына 0,1% күрөөсүз негизде. Финансылык санкциялардагы 0,2% кечиктирилген сумманы эсебинен эсептелинген. Карыздын негизги суммасын төлөө боюнча жеңилдетилген жыл бул 1 жылдык мөөнөт каралган. Азыркы учурда 75 ишкердик субъект менен келишимдер түзүлүп берилген. Тизмеде бир гана адам баш тарткан, алгандан себеби сырт жакта иштегендигине байланыштуу. Бул келтирилген Баткен областындагы ишкер субъекттерине келтирилген олуттуу зыяндарды эске алуу менен ишкерлерди тез арада калыбына келтирүү максатында аларга бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жолу менен көмөк көрсөтүү. Рахмат, Нурлан Гимрович, азыр көп депутаттар буну уже окуп алышкан. Азыр депутаттардын сунушу боюнча суроо жоопко эле өтөлү дейт. Сазле. Анда сөз депутат Нарматова Надира Азимовна. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыз, бул ошол Баткен облусундагы жабырланган ишкерлердин кредиттерин жоюу болуп атат да, максат туруу? Ооба, жоюу болуп атат. Тизмеси жокпу? Ошолордун мындай тизмесин далилдеп бербейсиңер? Канча киши бар? Тизмеси бар, 75 киши, 76 киши тизмеге кирген, анын ичинде ошого 200 миң сомдон бериле турган болуп каралып, 15 миллион 200 миң сом акча каражаты каралган, докладында айтып кеткендей. Анын ичинен 75 алган, 75 алган, бир киши сыртта мигрант болуп иштегендигине байланыштуу, ал чыккандыгына байланыштуу, ал өз калоосу менен баш тарткан. Ошону менен 15 миллион акча каражаты берилген. Тизме бар, кимдерге бекитилген боюнча тизме бар бул жерде. Бул 200 миң сом акча эмнеси, кайсы критерийлер менен 200 миңге токтоп бердиңер? Ошол учурда 28-30 августтагы ошол кагылышуудан кийинки ошол ишкерлердин ошол учурдагы болгон ишкердиги токтоп калган ошол чыгымдар болгондугуна байланыштуу аны көмөк көрсөтүү, түрткү берүү максатында берилген да. Жок, ал жерде түрдүү багытта, түрдүү суммада жабыр тарткандар бар да. Майда жана орто бизнести алып карап атасыңар да? Бөлүнөбү булар? Майда жана орто бизнес болуп бөлүнүп атабы? Ооба, ошол ишкер субъекттерге, майда жана орто бизнеске. Алардын жана жалпы жабыр тарткандагы суммалардын негизинде бөлүштүрдүңөрбү буну кредиттин суммасын? Бул ошол жергиликтүү органдар менен биргеликте ошол түзүлүп, список түзүлүп, анан ошондой чечим кабыл алган, ошо көмөк көрсөтүү максатында. Жок, сиз менин суроома так жооп берсеңиз, мен так суроо берип атам. Ошол майда жана орто бизнес жүргүзгөндөрдүн, ошол өзбек тажик, кыргыз пикир кагылышуусундагы жабыр тарткан ишкерлердин жабыр тарткан ишиндеги суммага жараша 200 миң берип атасыңарбы, же бүт барын эле чекеден эле 200 берип атасыңарбы? Ошол жерде жабыр тарткандарга бирдей эле суммада берип атабыз. Ал боюнча мындан атайын жана орусча айтканда порядок возмещения ущерба субъектам предпринимательства Баткенской области деп өзүнчө тартип иштелип чыккан, ошол тартиптин негизинде бардыгына бирдей берилген. Мындай болгондо болбой калат го, эми 200 миң сом, ошон үчүн элдин арасында наразы болуп атат да элдерчи. Себеби суммасына жараша бөлүнүш керек да каражат делечи. Себеби ал 1 миллиондук товары күйүп кеткен адам деле, анан бир 100 миң, 200 миңдик товары күйүп кеткен адам менен бирдей 200 миңден алса, алардын өзүнүн иш аракеттеринин болгон нараазычылыгы ошонун пайда болуп атат да. Ооба, бул 2021 жыл 6 августта ошо өкмөттүн токтому менен кабыл алынган. Ошол критерийлер ошо бирдей тартипте жардам берүү боюнча түрткү берүү максатында берилген экен. Ошону бүгүнкү күндө ошол мындан ары да колдоо көрсөтүү, мамлекеттик колдоонун алкагында жоюу маселе каралып атат да. Ошол учурда ошондой чечим кабыл алынган.
бирдей түрткү берүү боюнча ошо критерийлер Азыр бул жоюу боюнча болуп атат. азыр бул жоюу боюнча ал маалда ошол өзүнчө тартип кабыл алынып ошо бирдей берүү боюнча чечим кабыл алынган экен. Азыр мамлекеттин бюджеттин эсебинен берилген каражат азыр 3 жылдын ичинде 0,1-0,2% төлөбөй туруп эле жөн эле мамлекеттин жоопкерчилигинде жоюлуп атабы? Адамдар төлөбөй турган болуп. Ооба, ошондой болуп атат. Пайыздары, бардык төлөмдөрү кошулуп толугу менен жоюлуп атат. Түшүнүктүү. Макул. Рахмат. Кийинки сөз депутат Талиева Камила Абдразаковна берилет. Урматтуу баяндамачы, мыйзам долбооруңардын концепциясында ошол 15 миллион сом суммасындагы бюджеттик кредитти эсептен чыгаруу максатында иштелип чыкты деп атасыңар да. Бул келип туруп ошол 76 ишкердин Баткен району, Баткен облусу, Лейлек району баары биригип. Баткен облусундагы ишкерлерди. Тизмесин, мен ошо тизмесин талап кылат элем да, тизмеси так болуш керек. Мыйзамга тиркегиле, эмнеге тиркеме менен бербейсиңер? Ал өтө аз санда. Бул мыйзам абдан чийки, урматтуу депутаттар. Мыногу мен эми каражатты 200 000 сомдон берген каражатыңардын максатын билгим келет да. Максаты кандай? Себеби бул жерде мына четтен арыз түшүп атат. 21 жылы чек арада жабыркаган жана 28-30 майдагы ошол кырсыкта асты 15 миллион, арты 90-100 миллиондон чыгым көрдү ишкерлер. Анан булардын баарына бирдей кылып 200 000 сомдон берип койдуңар да. Мунун саясаты эмне? Айтып бергилечи, 200, неге 200-дөн? Камила Абдразаковна, мен мына жерде 115 токтомдо менен ошо порядок бекитилип атат. Бул ошол учурдагы жок, компенсациябы бул 200-үңөр? Бул ошол учурда кайтарымдуу болуп берилген акча каражаты, а бүгүнкү күндө компенсация эмес, кайтарымдуу болуп берилген каражаты жана ишкердикти колдоо максатында ошол учурда оперативдүү чечим кабыл алынган экен. Бүгүнкү күндө дагы кайталап кетейин, ошо ишкердикти мындан ары да колдоо максатында Баткен жергесинде муну жоюу маселеси каралып атат. Ал эми бардыгына бирдей чечим кабыл алганда, ал учурда ошол өз убагында жардам берип туруу максатында андан кийин дагы Баткен обласу боюнча өзүңүздөр билгендей бир катар колдоо боюнча, ишкердик боюнча дагы бир катар иш чаралар жүрүп келип атат да. Мына өзүңөр дагы так айтып бере албай атасыңар да. Бул компенсациябы, бул кайтып. Мен кайтарымдуу. Уксаңар. Бул анда мамлекеттик кепилдик гарантия кайда ишкерге? Чек арада жашаган ишкерге бузулган укугуну ким калыбына келтирет алардын? Булар жакшы ниет менен соода кылды да. Миллиондоп акчалары күйүп кетти. Анан буларга 200-ды берип коюп, ушу менен келгиле бүттү, мынолек бар, өздөрүнүн тагдырын өзү чечип алсын. Бүттү, жабылып аякталалы, мыйзамды бүт муну баарын тиги эме кылып бергиле. Эсептен чыгарып тактап, бизге мыйзам менен тактап бергиле деп эле келип атасыңар да. А тияктагы элдин көз жашы эмне болот? Жок, бул ошол 22-ңер да ошол эле ойдон турат да. 22-ге 300-дөн бердиңер, алды эле түшүнүксүз. Мына азыр ишкерлерден түшүп атат, миллион, жылына 100 миң деп тиги налогко төлөгөн биздин ишкерлерибиз эмне болот? Улам күйүп кете берсе, ушинтип 200-дөн 300-дөн берип коюп кутула бересиңер. Бул мамлекеттик кепилдик деген кайда калат? Саясат кайда калат бул? Бул мыйзамды кабыл алып бере албайбыз, ай. Бул жөн эле мындай бармак басты көз кысты болуп калабыз. Келгиле муну кайрадан карасын. Мен категорически бул эменге каршымын. Бул саясатка. Мына бир сурообузга так жооп бере албай атасыңар да. Бул кайсыл критерий менен мындай кылып бердиңер да муну? Межбет комиссияны ким жетектеген ошол учурда? Райондук деңгээлде, облустук деңгээлде, республикалык деңгээлде кимдер жетектеген? Ким ушундай саясат жүргүзгөн? Жооп бергилечи. Бул райондук администрация, Баткен областындагы райондук администрациялар тарабынан бекитилген. Ошол тартиптин негизинде 2 разделинде көрсөтүлүп турат, 3 пунктунда ошол тартип боюнча ушул чыгымдарды возмещениянын предпринимательдерге болгон айтып жатат. Бул жерде жабыр тарткан ишкерлерге келтирилген зыян, ошондой эле жабыр тарткан ишкерлердин тизмеси Баткен облусунун райондук мамлекеттик администрациялары түзгөн ведомстволор аралык топтор тарабынан аныкталат жана тастыкталат. Ошолордун берген маалыматына мындай кылгылачы, мыйзамга толук бойдон 76 жабыркаган ишкердин списогун Баткен району боюнча, Лейлек району өзүнчө так, анан ар бири канча ушерп болду.
Kança деме табары канча табары күдү так маалымат менен келгилечи. Азыр ал боюнча толук маалыматтуу списокто сиздерге берилген, таркатылып берилген отделдагы Бул кезге чейин келген жок, бирок отдел канча ушерп алды барбы маалымат? Отдел берип койсоңуз. 76-ны бергиле, 76-ны. Азыр балдар бергенбиз болот, отдел жогорку кеңештин бөлүмү таркатып берген. Камила Абдразаковна, толуктап кетсем болобу? Материалдык чыгымы. Мамлекеттик кепилдик деген бар да. Кана ушерпти толуктаганыңар. Жок, ал мен көргөм мына могу жерде бир аз эле тизме жүргөн. Азыр берилди мына. Азыр тизме берилди. Эми берилдиби? Адил. Азыр берди мына, азыр берди. Мага азыр келди колума. Бул 76 эмес да. По районам бербейсиңерби? Бизде тизме бар, силер бергиле деп атам. Мамлекеттик кепилдикте ушуну айтат. Кимиси канча миллиондон чыгым кетти. 200 менен эле токтолгон жок. Бул силер учурунда аны эл компенсация ирети, кичине эле көмөк деп кабыл алган. Биздин ушерпти төлөй. Мына азыр бизге WhatsApp группа түзүлдү. Тонолгондор боюнча, ушу боюнча аябай ел жазып атат. Бизди кошуп коюптур берге депутаттар тизмелерди. Ушуну айткыла дегиле деп атат. Айтпай атасыңар. Биз силерге мандатты бердик деп. Мен ар өкмөттүн жогорку кеңештин жыйынында тонолгондор, күйүп кеткендерди ыйлап атам, дагы элге жакпайбыз да. Айтпай атасыңар деп. Камила Абдразаковна, бул боюнча дагы менин сунушум, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды кайрадан бүт так маалымат менен келсин, бүгүнкү күн тартибинен алып туралы. Мен сунушумду ушка коюп бергиле. Рахмат. Камила Абдразаковна, сиздин сунушун коюн. Сиздин сунушун коюлу алдын Султанбай Абдрашевич бир тактоочу суроом бар дейт. Сөз депутат Айжигитовде. Камила Абдразаковнан күйүп пышып сүйлөп атканы, түшүнүктүү эле болуп атат, бирок мен ойлойм бул жерде путаница болуп атат да. Себеби деген ал жанагы Камила Абдразаковна айтып аткан бул эмне үчүн 200 000 сомдон эле бердиңер деген суроо болуп атат да. Бирок ал убакта булар 21-жылы эме болгон жабыркаларган предпринимательдерди бюджеттин мүмкүнчүлүгү карап туруп эле 200 000 сомдон эле берген да. И то жанагы Кытайдын акчасынан берген, туурабы? Кытайдын акчасынан берилген да. Кытайдын жанагы берген жардамынан берилген да. Накопительный счеттен алып берилген. Бул совсем башка вопрос да. Себебиден муну действительно кийин көтөрө берсе болот. Эмне үчүн ушундай 200 000 эле бердиңер? Себеби алар там миллиондогон эме жабырка, там эме болду, зыян тартты деп ататтыңар. Но азыр эми мына 22-жылдын жанагы согушу менен, по-моему, 500дөн берем деп аткансыңар, кредит. Азыр элдер бешине азыркы мына дагы иш болуп атат. Султанбай Абдрашевич мындан кийинки дагы возмещениялар боюнча. Через Суетович жакшы билет, 500 000ден берем деп аткансыңар. Жок, биз 300 000ден бекитилди компенсациясы. Анан кредиттер каралган. Ар бир эгерде суммасы, жабыр тарткан суммасы ылайыктуу 300 000дик, 1 миллиондук, 5 миллиондук кредиттер каралган да. Бул ушул боюнча. Өткөн боюнча айтып кетейин, 200 000дик. Ал чечим мурунку премьер-министр менен кабыл алынган болчу. Мисалы, баягы эле айыптарга, раненелерге 200 000ден берилген болчу. Ошондуктан ушу 200дөн ашырбас кылып, ошо компенсацияларын беришкен. Азыр эми мына азыр Чорсетович. Бул жерде мындай болуп атат да, Данияр Ермекович. Урматтуу депутаттар, себеби деген азыр мына ошол 200 000 берилген кредитти мындайча айтканда жоюп салалы деген закон келип атат. Эгерде азыр муну жөнөтүп бере турган болсок, анда жоюлбой калат да. Ошондуктан буну колдоп туруп эле колдоп коюш керек бул закон. Анан жанагы то, что там 200 000 эле берилген, калган эмне болот деген, это совсем другой вопрос. Бул законго тиешеси жок да. Бул закон нелер жашайт да. Аны жергиликтүү эмелер берген да, бийликтер. Ошондуктан азыр мен сунушум бул законду өткөрүп эле эме кылып коюш керек, өткөрүп коюш керек муну. Действительно муну списание кылып, себеби деген 200 000 болсо да списание болсо жакшы да. Понимаете? Жакшы да.
Анан кейін азыр силер неге 200 000 бересиңер всего лишь деген, бұл совсем другой вопрос да, бұл башка вопрос. Мұны отдельно башкача көтөрсөк болот. Азыркы мен. Да. Султан Байбираш, то, что вот 15 миллион берилди, ошон мен жеңилдетип 15 миллион болсо да жеңилдетип коюш керек. Рахмат. Түшүнүктүү. Эме кылайынчы анда репликага берейинчи анда мен. Ну, ушинтип эле келатабыз да мына 200-төн 300-төн бери, а булардын миллион мына элдин тонолуп күйүп, муну ким эме кылат, ким возмещение кылат? Жок, муну түшүнгөнүбүз менен бул ушундай маселеде биз карашыбыз керек, бул политикасы туура эмес болуп атат да. Рахмат, азыр ушуну талкуулап атабыз. Азыр саясаты туура эмес болуп атат. Надира Азимовна процедурный сөз бар экен, сөз депутаттар матабы. Надира Азимовна. Мен жана майдалап тактап сурабадымбы? Сураганда мунун максаты эле ошол мурун 21-жылы берилген 200 000 76 адамга берилген 200 000ди жоюу болуп атат да. Ошол бекер эле компенсация катары берилген акча болуп калат, эл төлөбөйт деп атат. Ошон үчүн биз азыр жанагы мен суроо бергенде түшүнүштү да депутаттардын бардыгы эле. Ал 1 миллион 10 миллион күйгөндөрдүкүн ал мамлекет өзүнүн башка программасы менен иш жүзүн ашырыш керек да. Ошон үчүн мен Камил Абдрасаковтан суранат элем, 76 адамдын болсо дагы ошол 200 000 мамлекеттин эсебинен төлөй турган кылып бекер кылып берип кое берели, мына мыйзамды колдопчу. Ошон үчүн колдобушка эле койсоңуз жакшы болот го деген. Кийинки сөз депутат Ражабалиев Нурлан Аскаловичте. Урматтуу кесиптештер. Мен сунушум алып коеюн анда. Мен сунушум алып коеюн, себеби бул эми биз ошол жердин кыздары болгондон кийин бизде күн сайын мына WhatsApp группага жазып кыйкырып сүйлөп атат. Мына азыр голосовойну угусам коркосуңар. Тилдей кадимгидей бизди ошон үчүн айтып турушубуз керек. Биз айтпасак болбойт. Рахмат. Сунушум кайралам, ошол 15 миллионду кечип бергиле деп атат, эми кечип туралы. Рахмат. Надира Азимовна менен Султан Байбираштын сөзүн колдоп кетем, мен деле туура эле деп эсептейм. Биз бүгүнкү күндө колдоп беришибиз керек деген ойдомун. Рахмат. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, комитет чечимине өтсөк, комитет чечимсөк, тем более Камил Абдрасаков өз сунушун артка кайтарды. Анда биз Султанбай Абдрашидович, Надира Азимовна, Нурлан Аскаловичтин сунушу ушу мыйзам долбооруну биринчи окууда колдоп берели деп сунуш берди. Ошо негизинде комитет чечими 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жанжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкердик субъекттерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Комитет чечим дош койгон, дош бергиздер. Ким макул? Каршы жок, көпчүлүк дош менен аталган мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын Министрлик кабинети төрагасы тарабынан демилгеленген товарларды импорттоо, атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чи окуга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назар Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Чакырылгандар: Мамбет Жунушева Эльнура Рыскелдиевна, Кыргыз Республикасынын финансы министрине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары. Орозбаев Женалы Байсалович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Эми өз сөзүм менен эле айтып берсем, бизде бүгүнкү күндө дүйнөлүк соода уюмунун 3 келишими бар да. Антидемпингге каршы келишим, анан кийин субсидия жана компенсациялык чаралар жөнүндө келишим, анан кийин Малаев Назарбек Камалдинович. Атайын коргоо жөнүндө чаралар боюнча 3 келишим бар. Ошол келишимди аткаруу боюнча биздин Кыргызстандын милдеттемелери бар да. Биз милдеттеме алганбыз. Бирок бизде 3 мыйзам болгон. 3 мыйзамдын экөөсү бүгүнкү күндө күчүн жоготту деп таанылган антидемпингге каршы жана атайын коргоо чаралары боюнча. Бүгүнкү күндө иштеп аткан бир эле мыйзам бар бизде.
бул компенсациялык чаралар жөнүндө мыйзам бар да. Андан кийин бизде ушул президентибиздин жарлыгы менен инвентаризация жүргүзүлгөндө мыйзамдарга ушул маселе каралып, мыйзам болуш керек деген корутунду эксперттик топтун корутундусу чыккан. Ошол корутундуга ошол корутундун негизинде жана ошол Дүйнөлүк соода уюмундагы Кыргыз Республикасынын милдеттенмелерин ишке ашыруу максатында бул мыйзам иштелип чыкты да. Мыйзам товарларды импорттоодо атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө деп аталды. Бул мыйзам мурдакы күчүн жоготкон 2 мыйзамды жана күчүндөгү 1 мыйзамды камтып, бирдиктүү мыйзам болуп калды. 5 главадан турат жана 33 беренеден турат. Негизги максаты атамекендик товар өндүрүүчүлөрдү коргоо жана алар үчүн улуттук мыйзамды түзүп берүү болуп эсептелет да. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул мыйзам валюталык, интеллектуалдык менчик, экспорттук контроль, ошого окшогон маселелерди. Рахмат. Анда суроо жооп көтөйлү. Кимде кандай сунуш суроолор барбы? Сөз суроо берүүчүн депутат Сурабалдиева Эльвира Жалалбековна берилет. Рахмат. Назарбек Камалдинович, кечиресиз. Назарбек мырза, айтсаңыз, демпингтин немесин, термин жөнүндө. Что такое демпинг деп? Демпинг деген термин бул өзү сброс деген түшүндүрөт да, мындай. Жок, мен ал эмне экенин билем, бирок сиздин Минэкономдун берген корутундусу жөнүндө түшүндүрмөсү жөнүндө сурайын деп атам да. Демпинг бул мындай болот. Кадимки баа деген болот. Мисалы үчүн экспорттоочу мамлекеттеги сатып алуудагы кадимки нарк. Ошол нарк биздин рынокко киргенде өтө ылдыйлап кетет дагы. Экспорттоочу баадан баа бул өтө төмөн болуп кетет да. Ошон үчүн бул демпинг деп аталат. Демпинг мындайга айтканда өзүнүн себестоимостунан бир канча ылдый баада биздин рынок алып келип туруп сатат дагы, биздин товарларды, биздин производительдерди басмырлап рыноктон чыгара баштайт. Кадимки баа деген эмне? Кадимки баа мындай болуп аныкталат. Бул кадимки баа ошол мисалы үчүн экспорттоочу Кытай мамлекет деп коелу, мисалы да, эми башка бир мамлекет деп коелу. Ошол мамлекетте товар өндүрүлүп, чыгарылып, анан кийин рынокто жүргүзүлгөн бааны кадимки баа деп коебуз. Эгерде кадимки баа экспортко Назарбек мырза, сиз экономика министрликтин орун басары болуп иштейсиз. Дүйнө жүзүндө демпингке мындай определение болот да. А эмнеге сиздер биякта бизге кадимки баа деп жазып атасыңар? Кадимки баа деген бул кайсы баа деп мен сурап атам да. Четкий определениясы жокпу? Четкий определениясы бар, 2 учур алынган. Кадимки баа ошол экспорттоочу мамлекеттеги товар сатып алуудагы баа. Биринчиси, эгерде ал мамлекетке эмес, бул экспорттуга гана. Биздин Бишкектеги бир мисалды келтиргилечи, мисал катары. Кадимки баа деп биз кайсынысын атайбыз? Кадимки баа мисалы үчүн биздин рыноктогу мисалы үчүн сүткө болгон баа. Кандай баа? Бул базар баасыбы, глобустагы баасыбы, бул оптовый баасыбы, розничный баасыбы, кандай? Аны алсак болот. Орточо баа кантип чыгат? Орточо баа бардык бааларды алып туруп, суммируют этип аны бөлгөндө чыгат. То есть? Мен бул суроону эмнеге берип атам? Анткени деген антидемпинг деген билесиз, антидемпинг механизмдери иштеш үчүн антимонопольный служба менен эмнеге бизде көп коррупция болуп атат да. Четко определение демпинг берилип жазылыш керек деп ойлойм да. Ошол жазылбаса, бул деген абдан удобный большое окно для коррупции калтырып атабыз да. Поэтому четко определение жазылса туура болот эле деп айтат. Ошон үчүн суроо берип атам да. Анан жасалма төмөн баа экенин мисалы кантип тактайбыз? Мына демпингде товарларды тышкы жана ички рынокторго жасалма түрдө төмөн баада сатуу деп жазып атасыздар да. Ошондо жасалма төмөн баа дегенди кантип биз аныктайбыз? Бул мында аныктаганда мисалы үчүн экинчи учурундагы айтып кетейин. Экспортко чыгып аткан баа мисалы үчүн Кыргызстанга башка баада,
Ал эми башка мамлекетке башка баада чыгарылат да. Башка мамлекетке көрөк кымбатыраак баа, бизге өтө эле арзан баада. Жок, сиз экөөбүз экономиканы түшүнүп атабыз, сөздөрдү түшүнүп атабыз. Мен башка мисалды сизге түшүндүрө албай жатам да. Мисалы, антимонополдук служба мына сахардын баасын көтөрбөгүлө, необходимый первичный продукты питания деп биз киргизип атпайбыз. Ошондо бирок текшерүү менен мисалы сиз дүкөнгө бардыңыз, базарга бардыңыз, агач жерге барасыз. Ошол барып туруп ошолорду текшересиздер да. Анан штраф салынат. Анан ошол базарда иштеген адам да түшүнбөйт, мага кандай подход болду. Дүкөндө иштеген адам да түшүнбөйт, мага кандай подход болду. На основании чего келип мени сен демпинг кылып түшүрүп атасың баалар деп, ошол критерий кайсы деген сөз болуп атат да. Биз ошол биздин жөнөкөй жарандарга негизи текшерүүлөр ошол иштеген адамдарга болот да. Кантип түшүндүрүп бере алабыз. Мисалы мага депутат катары чалат да. Эльвира Жыргалбековна, мен ушинтип тетиги киоскеде отурсам, сен демпинг кылып атасың деп мага штраф салды. Мен ал адамга эмне деп жооп бериш керекмин? Демпингти мисалы үчүн заявитель демпинг болуп атат деп заявление кылганы менен анда конкурент заявление жазып койсо түшүрсө ошентип анан штраф салып саласыңарбы? Эльвира Жыргалбековна, бул жерде териштирүү жүргүзүлөт да. Териштирүү жүргүзүүчү орган на основании чего? Четкий критерий, пожалуйста, түшүндүрүп бергилечи. Сиз мен да экөөбүз билебиз, ишкерлер, сиз мурда мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп келесизби? Сиз, значит, ошол жылуу кабинетте отурасыз. Мен мисалы, мен жеке тажрыйбамда ишканалар кантип иштегенин билем да, бизнес кантип иштегенин билем. Анан өзүмдүн башыман өткөргөн антимонопольный служба менен саллашканымды да билем да. Ошондо сен аркаңда, так сказать, тааныш, билиштер болбосо Министерство экономикада, проверка в удобном русле кетет да. Ошондуктан азыр ошол кичинекей киоскда болобу, базарда болобу, бир жөнөкөй жаран отурса, ал байкушту как защитить мы можем? Ал айтат да, эмнеге таяныш керекмен депчи. Ошол четкий критерий каякта. Буну азыр биз өткөрүп жиберсек, урматтуу коллегалар, бир нерсе бар да. Демпинг менен антидемпингтин эки бияктан жасалма төмөн баа деп жазылып атат да. Четкий критерий жок болгондо сиздерге бүт анан кийин ишкерлер кайрылат да, барып текшерүү алганда аны барып штраф салып эле жатып калышат да. Эми бул жанакы бир ЭТТНди биз өткөрө албадык, азыр мына ызычы болуп атабыз да. Бул да ошондой бир түшүндүрмөсүн четкий берип койсок, биз коррупциядан мисалы көп ишкерлерди, кичи ишкерлерди сактайт элекпиз да. Чоң ишкерлерди аларга, как сказать, они себя юристов наймут, защитят. А кичинекей ишкерлер көп мындай түшүнүгү азыраак болсо, аларга деген текшерүүчү барып айтат, бул деген мондай десе, ал байкуш ошол ишенет. Так мындай анык критерийлер табылбай калат да. Уруксатпы бир аз түшүндүрмө берип кетсем. Дүйнөлүк соода уюмунун тариф жана соода ГАТТ деп коет. Ошондой соглашениясын бар да, 6 статьясында көрсөтүлгөн ошол жерде демпинг жөнүндөчү. Ошол дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттер бири өлкөдөн экинчи өлкөгө товарды өзүнүн кадимки баасынан өтө төмөн киргизген учурда өлкөлөр признают, что бул демпинг. Анан кийин бул осужденияга жатат деп белгиленген. Демпинг анда сиз бүгүнкү күндө Кыргызстан, Кытайдан болгон серый кеткен контрабандалык, контрафактылык продукция жөнүндө сөз кылып атасыздар да. Биз деген мисалы башка өлкөлөргө демпинг кылып атабыз деген сөз болот. Казакстан ошон үчүн биз менен ызычуубуз көп болуп атат на границе, туурабы? Бул чоң деңгээлдеги маселе. А мен кичи деңгээлдеги кичи бизнес жөнүндө сөз кылып атам. Кичи бизнес бул жөнөкөй киоскто отурган адамдар кантет, алар эмнеге таяна алышат, аларды мен эмне кылып коргой алам, Жогорку Кеңеш депутаты катары деп мен аларга эмне деп жооп берейин деген. Мен түшүндүм сизди. Биз бүгүн карап аткан маселе бул үчүнчү мамлекеттер менен соода жүгүртүүдөгү отношение болуп, мамиле болуп эсептелинет да. А сиз айтып аткан маселе мүмкүн ички маселе болгондуктан бул антимонополия мыйзамдары менен регулировать этилиш керек да. Жоозумда туура айтып кетти. Сиз башынан өзүңүз адашып кеттиңиз. Мына эми нукка түштүңүз. А бирок Казакстан менен өлкөлөрүн алып кетсек, мы же тоже демпингуем какие-то вещи тогда, да? Нет, Казакстан менен биздин ортобузда бул мыйзам технический моменттер болду, да? Үчүнчү мамлекеттерге колдонулат. А ички, ну эми нет, ну хорошо, как замминистра экономики, тогда пусть объяснит, ну у них же здесь определение. Кадимки ба, обычная цена. Что это? Кадимки ба. Потом здесь искусственно заниженная цена. Это общее понимаете. А вот конкретно, если придет проверка конкретному бизнесмену, малому бизнесу, он на что должен опираться? Например?
Потому что мыйзамда жазылгандан кийин ошого налоговый органдар, они же обычно исходят из этой вилки, да, удобно им, как им удобно это видится, и антимонопольная служба. А бизнесмен на что должен опираться? Кадимки баа деп ушул товардын өздүк себестоимостунан чыккан баа да бул. Анан кийин рыноктогу мындай жүгүртүүдөгү орточо баасы. Ал эми экспорттук баа бул уже чыккан өзүнүн мамлекеттен башка мамлекетке барып отурган баасы. Ошону түшүндүрөт да. Хорошо. Хорошо. Я поняла, я так поняла, мы министрлик менен дагы бир жолугушканчы. Вы сейчас просто в тупик зашли, да? Султанбек сейчас просто кезегимен жазылышты эле же. Султанбек, сиз каршы эмессизби, если Султанбек Доршевичке берип койсок сизден мурун? Аны сүйлөй бериңиз. Я просто не знал, да. Кечирбай Александрович. Бұл жерде Назарбек немножко башыдан эле могу жерде самодеятельность кылып атасыңар да, какой-то вот кыргызское наше национальное определение дали, да, демпингу. Демпинг есть стандарт. Он имеется в виду продажа товаров на иностранном рынке. Только на это распространяется понятие демпинга. А когда идет внутри, вот то, что, говорят, пришли, и кто-то там пришел, какого-то в лавке сидел, говорит, ты демпингуешь, это нонсенс. На внутреннем рынке говорит о демпинге, это нонсенс. И вы можете сказать, все, что приходит и демпингирует это вот на внутреннем рынке, это не демпинг, это другой совсем. Это вот там может быть монополизм там, или еще что-то такое, там, или там групповой жанагы объединяется несколько этих самых и начинает искусственно снижать цены, чтобы задавить картельный сговор. Вот о чем идет речь. А здесь, когда речь идет о демпинге, речь идет только о продаже товаров на иностранном рынке. То есть это третья какая-то сторона, то есть не наша. Если, допустим, там, казахский какой-то предприниматель по заниженной цене пытается сюда завести какую-то продукцию и тем самым задавить своего конкурента на нашем рынке, вот это демпинг, да. Вот это демпинг. Ошондуктан могу эмени, вот у вас очень неудачная моя жерде статью 2, да, демпинг деген определение берипсиңер. Уберите, есть стандартное понимание демпинга. Ошону определениясын эле. Анан могу жерде, вот знаете, вот. Да нет, вот смотрите, я вам просто, вот нету здесь обычной цена, здесь нету такого понимания в демпинге обычная цена или необычная цена. Да, вот я поэтому и говорю, вы уберите вот здесь демпинг, ким берди могу определение она? Демпинг, действие перевозчика товаров до таможенной границы, ким берди муна? Кто? Ну это неправильно. Это неправильное определение. Ошондуктан сейчас. Да, вот это вот обычная цена туда-сюда. Мы же знаем, в условиях рынках, это на рынке спрос и предложение определяет цену. Да. Ошондой, да, анан ошого мен берде эме кылат элем, анан берде менде мындай суроо да, вот о специальных защитных антидемпинговых деген түшүнүктүү эле. И компенсационные меры при импорте товардан, о какой компенсации речь идет? Кимге компенсация болуп атат? Бул жерде мындай да, эгерде үчүнчү өлкөнүн товар өндүрүүчүсүнө мамлекет тарабынан бир канча товар өндүрүүчүгө субсидия берилген учурда, же субсидия же болсо специфический субсидия деп коет. Специфический субсидия бир мындай дискриминационный условияда бир эле компанияга берилген учурда бир кандайдыр бир товар өндүрүүгө же логистикасына ушундай бир услугаларына берилген учурда, ал аныкталган учурда компенсационный мера колдонулат. Бул компенсация алынбайт, бул бажа алымы салынат. Компенсационный мераны ким киргизет? Да, бул мындай болот. Бүгүнкү күндөгү жанагы тарифный эмелер менен повышаем их цены искусственно. Правильно? Чтобы они не составляли, там, не убивали наши. Туура. Бүгүнкү күндө Евразия экономикалык комиссиясынын. Вот азыр эме мындай суроодо вот конкретный эме менен байланыштуу. Мына, например, эмеде Казахстанда зерного. Они не то, что там жана крестьяндарга эмер дотация берет, да? А бизде болсо 24%-тен
кредит алаттар. И здесь вот не урод ушел демпингке киреви ошол немелери. Мы должны препятствовать их для того, чтобы они наших фермеров не убивали здесь. Ошондуктан бизде эч кандай производство зерна жок да, бүт барды казактын зерносы, потому что казактарда ал жерде государствосы дотация берет, а биз болсо 24%. 24% менен берде биздин фермерлер иштейт дагы, ошонун үстүнө 19% кошулса, ошону менен разница в цене почти 50% болуп атат да. Ушул демпингди кантип защищаться этишибиз керек биз? Ушул казактардын фермерлерден биздин фермерлерди кантип защищать этебиз? У нас же есть же, у нас же жок да андай нерселер. Туура айтасыз. Ошону кантип чечесиңер? Вот здесь вот это отражено в вашем законе? Жок, бул мыйзам менен чече албайбыз ал маселени. Ошол мыйзам менен ошондуктан мына эмеңерди киргизсеңер, это недостаток. Вот, например, сырттан келген, допустим, ВТО, ЕСтен тышкары келгендерден понятно кантип защищать этиши. Бул иштейт. А могу Казахстан же Белоруссиядан келип аткан эмелерде у нас же разная политика. У нас же процентные ставки бешеные, у них вообще минус процент менен береттер, дотация береттер. Ошону кантип защищать этет өзүбүздүн рынокто? Ошол эле өзүбүздүн белорусский, ошол эле казактардын, Россиянын товарлардан биз өзүбүздүн рынокто өзүбүздүн ишкерлерди кантип эме кылабыз, защищать этебиз. Уруксатпы бир маалымат. Бизде бул башка келишимдин башка ЕАЭП алкагындагы келишимдин башка тиркемеси менен тиркемесинде көрсөтүлгөн жоболор менен аныкталат. Бул деген субсидии на промышленные продукции деп коет. Анан кийин эгерде ошол субсидия аныкталса, Евразия экономикалык комиссиясы карайт. Эгерде алар дагы чечим чыгарбаса, анда союздун сотуна чыгат да. Не надо плавать. Ушуну мындай тактап четко определение ушунун үстүнөн иштегиле. Бул биринчи окуудабы? Экинчи окууда. Я считаю, что его нужно отложить, не рассматривать пока. Ну, башка эмеге өткөрсөк дейм да. Определение поменять надо, на четкие дать определение. Анан жанагы эмелерди, самое главное, здесь нужно вот, раз мы говорим о антидемик компенсационных мерах при импорте, допустим, антидемпингов понятно, антидемпинг тема. А вот компенсационные меры при импорте товаров, например, пожалуй, Белоруссия, Россия, Казахстан, вот здесь они должны отразить. Как это сделать, чтобы защитить нашего этого фермера и нашего предпринимателя? Рахмат. Ошону силер тактап келгиле да. Бул мыйзам менен ушул жагына карасың. Султанбай Как Абдрашитович. защититься от своих вот этих партнеров по ЕС? Султанбай Абдрашитович. Да. Кечиресиз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу депутаттар, мен колдоого чакырат элем. Биринчиден, мына биздин коллегабыз сунушту бергенди демпинг боюнча. Бул чындыгында аныктамасы, коллеганын чындыгында мен сүйлөйм, бирок аныктамасы туура эмес. Ошондон көп талаш тартыштар азыр болуп калды да. Демпинг бул башка жок, вот ошону алып салыш керек менимче, демпинг деген аныктаманы. Себеби башка макулдашууларда бар. Анан урматтуу депутаттар, мына ошол эле ЕАЭС алкагында минимальный уровень контрольных цен деген бар. Ошону айтпайсыңарбы? Ошол аркылуу биз контроль кыла алабыз. Мисалы ошол эле вот зерно когда завозят, мы же через минимальный уровень контрольных цен же это и регулируем. Это мы и специально вводили, вот надо было это сказать тоже. Поэтому, а это относится именно при импорте не со стран ЕС. Поэтому, ну, надо поддержать, а что его откладывать? Рахмат. Азыр баягы пункт айтып кетпейди, ошо туура эмес аныктама берилип калган деп биздин коллегабыз деп бул баягы Сүйүн Абдуллаевич берген сунуш экен. Сиз башында айтпадыңызбы, мына ким берди ошо сунуш деп. Азыр Дастан Далбаевич айтат, ошо сунушту аталган мыйзам долбоордон алып коюу боюнча мен дош берейин дейт. Ошондо как бы она уже будет более понятный мыйзам дейт. Ошондо азыр эки болуп атат. Сиз айтып жок, азыр болуп атат. Султанбай Абдрашитов сунушчу атат. Буну бүгүн күн тартиптен алып салайлы дейт. Булар кайрадан иштеп келсин дейт. Но бирок буну кайра иштеп келген үчүн Султанбай Абдрашитович бизден сунуш түшүш керек, депутат. Вот это предложение, которое мы будем носить в этот законопроект, от нас должно поступать. Потому что они сами оно не принесут. Да. Это вы, допустим, в вашем лице, в лице Эльвиры Жылабековны, в лице Дастан Далбаевича, который сегодня сильно талкуулап атасыңар түшүш керек. Ошондуктан
Дастан Далабаевич айтып атат, келгиле ошо бүгүн ушу багытты туура эмес берип аткан биздин коллегабыздан сунуш түшүп калыптыр, Суин Абдуллаевичтен, который вот сиз башында айтып кеттиңиз. Аны дейт, просто Дастан Далабаевич сунуш менен алып коелу дейт, бул мыйзамдан. Ошондо как бы бар жок өзүнүн ордуна түшүп калып атат дейт. Кандай кылайлы? Бұл жерде действительно жақсы закон, бұл керектүү закон. Анан единственный мен эме кылганым эле, нужно вот жанагы минимальных цен деген жана Дастан Далабаевич айтпады беле? Вот, регулируется через минимальные цены, допустимые. Вот. Но это недостаточно. Без корбатпас в реальной жизни, это вот политика минимальных цен, они да иштебей атат да, себеби деген белорусский товарлар келип, российский жанагылар келип туруп просто буквально вытесняет, особенно зерна касается. Биздин фермерлер практически не могут от него защититься, потому что у нас условия гораздо хуже, чем у них. Там кредитные дела и так далее. Ошондуктан ушуну, да, мен азыр, я свое предложение отзываю. Ну, мына немесе какой-то времени киргизиш керек, да, как защититься вот от этих наших партнеров. Нет, демпинг нельзя не исключить, потому что этот закон работает вот вне ЕС. Он работает, он нужен, да, этот закон.